Рахмат төрага, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Мага Баткен районунун бир топ айыл аймактан айылдардан кайрылуулар келип түштү. Мен өзүм да барып көрүп келдим, айылдарга барып. Төрткүл айыл аймагындагы чек айылында бала бакчанын жок болгондуктан жаш балдарды толук кандуу тарбиялоо болбой жатат да. Аталган айылга сөзсүз түрдө 150-200 орунду заманба бала бакча куруу өтө зарыл болуп турат. Андан тышкары Жаңы Жер айылында бүгүнкү күндө ал айылда дагы өтө бала бакча жок, көйгөй жаралып атат да, балдарды тарбиялап, эми ата-энелер башка жумуштар менен жүрсө, балдары калып кетип атат. Жаңы Жер айылына да 150-200 орунду бала бакча куруу азыркы күндө өтө зарыл болуп турат. Андан тышкары Суу Баш айыл аймагында Бужум айылынын ынтымак конушуна 225 орунду мектеп жана 50 орунду бала бакча куруу өтө зарыл. Бужум айылынын ынтымак конушуна 225 орунду мектеп жана 50 орунду бала бакча куруу өтө зарыл болуп турат. Андан тышкары Бужум айылынын Андрей участкасына 50 орунду бала бакча куруу өтө зарыл болуп турат. Тоолуу аймакка жайгашкан Бөжөй айылына 50 орунду бала бакча, андан тышкары Апкан айылына 50 орунду бала бакча куруу өтө зарыл болуп турат. Карабак айылына 500 орунду мектеп куруу керек болуп атат. Бай Карабак айылынын калкын саны 420 азыркы учурда. Аталган айылда бир да мектеп бала бакча жок. Бул айылга дагы сөзсүз түрдө бала бакча куруу зарыл болуп атат, мектеп куруу зарыл болуп атат. Чет Кызыл айылындагы мектеп ашар жолу менен курулган. Азыркы учурда авариялык абалда. 350 орунду типтүү мектеп куруу өтө зарыл болуп турат. Чет Кызыл айылынын райондун борбору менен байланыштырган 6 километр жол бар. Бул жолду сөзсүз түрдө Минтрансқа тапшырма берип, ушул жолду да биз келечекте киргизип, биздин ошол айылдын жашоочуларына шарт түзүп беришибиз керек болуп атат. Дөбө айылындагы мектеп ашар жолу менен курулган. Азыркы учурда шарты абдан начар болгонго байланыштуу 250 орунду мектеп куруу өтө зарыл болуп турат. Алмазбек Акунжанович, эми бизде өнүгүү өсүү абдан жакшы болуп атат. Баткен областында дагы өнүгүүлөр, өсүүлөр бүт бардык тармакта жакшы кетип атат. Ушул мен аталган айылдарды сөзсүз түрдө урматтуу төрага протоколдук тапшырма берип койсоңуз жоогун күтөбүз. Рахмат.